Салам достор, бүгүн сиздер менен үй жагдайында крылышкенин дагы бир түрүн бышырабыз. Майга куурубай духовкада бышырабыз. Балдарга жасап берсеңиздер сүйүнүп жеп алышат. Бизге ал үчүн тооктун канаттары керек. Мына ушундай кылып мен майдалап бөлүп алдым ортосунан. Андан кийин туздайбыз жакшылап туруп. Бул жерде менде таттуу паприка жана кургатылган чеснок. Баарын чогуу салабыз. Андан кийин суюк майыбызды куябыз. Куюп алдык, кашыктын жардамы менен жакшылап аралаштырып, бир 20 минут ага мариновкага коюп коебуз. Ичинде бардык нерселер тооктун этине сиңиш керек. Мынакей мариновка кылып койдук. Андан кийин башка идишке эклер даярдайбыз. Ал үчүн бизге 2 жумуртканы чагып алабыз дагы, туздан салабыз. Таттуу паприкадан салып, үстүнө кичине суудан куюп туруп, жакшылап аралаштырабыз. Андан кийин 2 аш кашык un салабыз. Унду салып, ичинде эч кандай бөлтөктөр калтырбай, жакшылап тегиз аралаштырып алыңыздар. Мынакей аталанын суюгундай болуп, ушундай абалда болуш керек. Эми бизге чипстын ушундай түрү керек болот. Сиздер өзүңүздөр карап көрүңүздөр, кандай керек болсо, ошондой колдонсоңуздар болот. Блендердин жардамы менен өтө майдалабай, орточо кылып майдалап алабыз. Балдарга жасап берсеңиздер, бул крылышкени сонун сүйүнүп жешет. Майдалап алдык. Эми мариновка болгон тооктун канатын биринчи эклерге малып туруп, андан кийин майдалап алган чипсыбызга оонатып, пергамент кагазы төшөлгөн листтин үстүнө тизип чыгабыз. Майлуу дагы болбойт, сонун жештүү крылышки болуп чыгат. Баарын тизип алдык. Эми 180 градуста үстү бышкычакты, үстү кызарып бышкычакты бышырып алабыз. Мынакей ушундай кырсылдаган крылышкибиз даяр болду. Сиздер да сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр.